Ассаламу алейкум, жамаат кандайсыздар? Бүгүн буюрса ошол мешитке колонкага деп кайрылуу видео жаздык эле YouTube'га. Анан ушу Бек Султан деген жигит Россиядан тыйын которуп коюптур бүгүн. Ошо Бек Султандын жана Бек Султандын үй бүлөсүнө ошол ыраазычылык билдирип коёк. Жана ошо YouTube'га бүгүн асырдан кийин чыгарганбыз. Ошо 15 мүнөттүн ичинде ошо видеону көрүп акча которуп коюпту ошо колонкага. Ошол үй бүлөсүнө неме болгонго ыраазычылык. Амин. Ey жараткан Аллах. Өзүң бир берешендигиң менен, өзүң бир айымдылыгың менен, өзүң бир шифа бер. О жараткан Аллах. Ушу Бек Султан бендеңден тапкандарын мол кыл. Үй бүлөсүнө ынтымак бер. Бала чакасына ден соолук бер. Аллах Таала менен этиликтерин берсин. Ey жараткан Аллах. Алыскы жолдо иштеп аткандарын жакын кылсын. Жаман милде этилешме, оору суркоодон сактасын. Ey жараткан Аллах. Өзүң бир колдо, өзүң бир жакшылыктарың бер. Амалдууларынан амалдуулугу кыл, акылдууларын акылдуусу кыл, ыймандууларын ыймандуусу кыл. Ушул мечитке де берген садакасын Аллах Таалам кабыл кылсын. Ey жараткан Аллах, бала чакасы менен жакшы үй бүлөдө ынтымакта берекелүү болсун. Ey жараткан Аллах, ушул берген садакаларын Аллах Таалам өзү 3 эзереп, 5 эзереп, 10 эзереп, 100 эзереп кайтарсын. Аллах Тааламга өзү чексиз мактоолор болсун. Аллахтан суранса, Аллахтан берет, Аллахтан нурлайт. Аллах Тааламдын өзүнүн бир шифасы менен Аллахтын өзү ушу Бек Султан бендеңдин үй бүлөсүнө жакшылыктарды, ооматтарды кайтарсын. Балдарынын жакшылыгын көрсүн. Амин. Аллаху акбар. Ошол Бек Султан деген жигит өзү Россияда иштейт экен да. Ошо Россиядан көрүп, анан ошо мечиттикин өзүм эле бүтүрүп коеюн деп 15 000 сом которду. 15 000 эки колонкага деп. Буюрса Кытайдан заказ берип, буюрса 15 күндө келип калат колонкабыз. Жакшы болду. Анан ушу үйүнө айттырып, Россиядан которо албайт экен М-банка. Анан апаларына айтып, Кыргызстандан апаларына салдырды да. Ошо рахмат. Ушу биз Умар мечитинин жамааты болобуз Покровкадагы. Ошо рахмат. Алла разы болсун. Алла разы болсун.